Assalamu alaikum Kırgız elim. Урматтуу биздин президентибиz Садыр Нуркожоевич. 120 депутат, министр торговля. Силерге бир мындай конкретно силерге суроогум бар. Мына ушул күндө Россия менен Армениянын мамилеси бузулуп, Россия чектөөлөрдү койду. Конкретно гүлгө, шапталысына, черешня, өрүгүгө, дагы жерымык деген суусуга, коньяктарына. А неге биз мен Россияда жашаганыма 30 жылдан ашык болду уже. Бизде бир минералдуу суубуз неге кире албайт? Кыргыз Россиянын прилавкасында жок. Же бизде иштелип чыккан товарлар Россиянын магазиндерде жок. Силер мындай булар менен сүйлөшкөнгө келгенде оозуңарга талкан салып аласыңарбы? Же жвачка чейнесиңер келип? Анда келбей эле койгула. Азыр конкретно шанс келип атат го. Ушулар менен сүйлөшүп, ошо товарларды, ошолордун ордун толуктап, Россияга конкретно фура менен жөнөтө турган. Бизде суулар только контрабанда менен келет. Мына Кыргызстандан легенда деген суулар, анан лимонадтар, баягы Кыргызстандан чыккан суусундук чайлар полный контрабанда менен келет. Бир магазинде Кыргызстанды официальный магазинде бир Жалабатский суу, легенда суу деген вообще деген жок. Если же орустар менен сүйлөшкөнгө духуңар жетпейби силерди? Мындай конкретно чөткө сүйлөгөнгө духуңар жетпесе, зачем таможня союзу кереги бар? Же Кыргызстандан 16 жашар, 18 жашар кыздарды жөнөтүп коюп иштеткенге сүйүнүп отурасыңарбы? Бул жерде ал кыздарыңар эмне жумуш кылып, кандай кылып жүргөнүн силер билесиңерби? Же силерди кыздарыңар, же карындаштарыңар, же жээн карындаштарыңар Россияда иштеп жүрөбү? Ошону бир 16 жаштан 30 жашка чейин никеси жок кыздарга тыюу сабайсыңарбы? Ушу маселени конкретно көтөр. Бул глобальный маселе го. Если биз ушундай кете турган болсок, Кыргызстан дагы 20 жыл, 30 жылдан кийин накталай кыргызды эч ким таппай калат көрчү. Бүт аралашып, ошондо көрөсүңөр. Силер тарыхты алда конкретно ката кетиргениңерди.